Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга киришели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түбөлүк кыймылдаткычтар, жылуулук кыймылдаткычтары жана экология деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө түбөлүк кыймылдаткычтар түшүнүгү менен таанышасыңар. Түбөлүк кыймылдаткычтардын болбостугунун закон ченемдүүлүгүн аныктайсыңар жана жылуулук кыймылдаткычтарынын экологияга тийгизген терс таасирин билет экенсиңер. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Түбөлүк кыймылдаткыч, жылуулук кыймылдаткыч, экология, пайдалуу аракет коэффициенти. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта силер менен жылуулук кыймылдаткычтары жана анын кандай түрлөргө бөлүнүшүн карадык элек. Кана ошону кичине кайталай кетели. Демек балдар, жылуулук кыймылдаткычтары бир нече чоң топторго бөлүнөт дедик элек. Буу машиналары, буу турбиналары, ичинен күйүүчү кыймылдаткычтар жана реактивдүү кыймылдаткычтар. Ошондой эле ушул кыймылдаткычтардын пайдалуу аракет коэффициенти жөнүндө дагы сөз кылдык элек. Башкача айтканда, пайдалуу аракет коэффициенти дегенибиз кыймылдаткычтардын иштөөсүнүн эффективдүүлүгүн мүнөздөүүчү физикалык чоңдук дедик. Ал eta деген грек тамгасы менен белгиленерин дагы жаздык элек, Жана формуласы жалпы реалдуу кыймылдаткычтар үчүн eta барабар Q1 минус Q2 бөлүнгөн Q1 көбөйтүлгөн 100%. Ал эми идеалдык кыймылдаткычтар же болбосо Карнонун идеалдык машинасы үчүн eta барабар T1 кемитилген T2 бөлүнгөн T1 көбөйтүлгөн 100% дедик элек. Демек, бул жылуулук кыймылдаткычын жөнөкөй бирге чейинки сандар менен берсек болот, же болбосо пайыз менен берсек болот дедик элек. Мисалы 0,25 деп, же болбосо n барабар 25% деп. Жана ушул жылуулук кыймылдаткычтарын айтканда, алардын пайдалуу аракет коэффициенттерин айтканда биз, демек, жылуулук кыймылдаткычтын, реалдуу жылуулук кыймылдаткычтардын пайдалуу аракет коэффициенти эч качан бирден ашпай тургандыгын да көрдүк элек. Башкача айтканда, эгерде бирге чейинки сандар менен берсек, анда бирден ашпайт экен. Азыркы кездеги эң жакшы деген жылуулук кыймылдаткычтарынын пайдалуу аракет коэффициенти болгону 55%га чейин жетет экен. Ал эми 90%га чейин электр кыймылдаткычтары жетет экендигин да көрдүк элек. Демек, биз ошондо айтканбыз, физиканын закондору боюнча же термодинамиканын закондору боюнча бул жылуулук кыймылдаткычтардын пайдалуу аракет коэффициенти эч качан бирден чоң болбойт дедик элек. Башкача айтканда, реалдуу жылуулук кыймылдаткычтарынын пайдалуу аракет коэффициенти ар дайым 100%дан кичине болуш керек, же болбосо бирден кичине болуш керек дегенбиз. Ал эми эгерде бирден чоң болуп калса анда эмне болот? Бирден чоң болуп калса балдар, биз мындай кыймылдаткычты түбөлүк кыймылдаткычтар деп айтмак элек. Бирок тилекке каршы балдар, түбөлүк кыймылдаткыч деген жасала элек. Жана физиканын закондоруна, термодинамиканын закондоруна таянсак, түбөлүк кыймылдаткычтардын болушу мүмкүн эмес. Түбөлүк кыймылдаткычтар бул ага коромжуланган энергиядан да чоң пайдалуу жумуш аткаруучу ой жүзүндө, азырынча ой жүзүндө эле алынган кыймылдаткычтар экен балдар. Мынакей балдар. Демек, түбөлүк кыймылдаткычтар деп өзү эле айтып тургандай, алар сырттан энергия сарп кылбастан эле башында аны тең салмактуулук абалдан чыгаргандан кийин ал өзүнүн ички энергиясынын эсебинен түбөлүк кыймылдап, башкача айтканда түбөлүк иштеп турган кыймылдаткычтарды биз түбөлүк кыймылдаткычтар деп айтат экенбиз. Бирок тилекке каршы ушул кезге чейин түбөлүк кыймылдаткычты көрсөткөн бир дагы окумуштуу чыга элек. Башкача айтканда, бир дагы окумуштуу, бир дагы ойлоп табуучу чыга элек. Анткени физиканын же болбосо термодинамиканын закондору боюнча мындай кыймылдаткычтын болушу мүмкүн эмес экен балдар. Ошондой болсо да ушул кезге чейин көптөгөн ойлоп табуучулар дагы эле багынбастан түбөлүк кыймылдаткычты жасоонун үстүндө эмгектенип келишет. Мына алардын кээ бир жасалган моделдерине көңүл бөлүп көрөлү. Демек, түбөлүк кыймылдаткычтарды эгерде класстарга бөлөт турган болсок, түбөлүк кыймылдаткычтар негизи эки түрдө болот экен. Алар биринчи түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтар, булар жылуулук
жана башка энергетикалык ресурстарды талап кылбастан түбөлүк жумуш аткаруучу түзүлүштөр экен. Жогоруда жаңы эле айтып кеткен ошо эч кандай эгерде аны тең салмактуулук абалынан чыгаргандан кийин ал түбөлүк иштей берсе, анда биз ошону ушул биринчи түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтар деп айтат экенбиз. Ал эми экинчи түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтар булар айлана чөйрөдөн жылуулук алып, анын баарын пайдалуу жумушка айлантуучу түзүлүш. Албетте, бул дагы мүмкүн эмес. Демек, бул эки түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтарга термодинамиканын эки закону чек коет мындай кыймылдаштардын болушуна. Эмне үчүн дегенде термодинамиканын биринчи закону боюнча билебиз, аткарылган жумуш эмнеге барар деди элек? Берилген жылуулук санынан ошол нерсенин ички энергиясын кемиткенге барабар деген. Ал эми сырттан жылуулук берилбесе, же болбосо ички энергиянын өзгөрүшү ар дайым жумуш аткарып турбаса, ал эми ички энергиянын ар дайым өзгөрүп туруш үчүн албетте сырттан ар дайым жылуулук берип турушубуз керек экен. Демек, термодинамиканын биринчи закону боюнча Q барабар дельта U кошулган А деди элек. Мындан Аны жумушту таап турган болсоңор, Q кемитилген дельта U. Же болбосо ошол кыймылдаткычта аткарылган жумуш кыймылдаткычка берилген жылуулук санынан ошол жумушчу нерсенин ички энергиясын кемиткенге барабар деди элек. Ал эми түбөлүк кыймылдаткычтарда эч кандай сырттан энергия берилбестен эле алар өздөрү иштей бермек. Демек, андай болушу мүмкүн эмес термодинамиканын биринчи закону боюнча. Ал эми экинчи закону боюнча жылуулук эч качан муздак нерседен ысык нерсеге берилбейт. Ал ар дайым ысык нерседен муздак нерсеге берилет дегенбиз. Мына бул закон термодинамиканын экинчи законун туюнтат дегенбиз. Мына ушул закон экинчи түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтардын болуусуна чек коет экен. Демек, балдар, мына ушул эки түрдөгү түбөлүк кыймылдаткычтар болбойт экен, Башкача айтканда, эки түрдөгү тең түбөлүк кыймылдаткычтардын болушуна термодинамиканын закондору чек коет экен. Бирок жаратылыштагы бул түбөлүк кыймылдаткычтарды биз табигый жана жасалма деп бөлсөк болот экен. Чындыгында жасалма түбөлүк кыймылдаткычтарды албетте жасай албайт экенбиз термодинамиканын закондору боюнча, бирок табигый түбөлүк кыймылдаткычтардын болуп жаткандыгын биз байкап атабыз. Мисалга, түбөлүк кыймылдаткычтарды дагы экиге бөлсөк болот экен табият боюнча. Алар биринчиси табигый түбөлүк кыймылдаткычтар. Уларга мисалы канча миллиард жылдан бери күндүн тегерегинде эч кандай өзүнүн орбитасынан тайбай айланып жүргөн планеталар, ошондой эле күн жана башка жылдыздардын галактиканын борборунун айланышы, галактикалардын башка галактикаларга салыштырмалуу кыймылы, булардын баарысы түбөлүк кыймылдаткыч десек болот. Булар биздин көз караш боюнча албетте түбөлүктүү иштеп келет, өзүнүн закондорунан тайбастан. Жана экинчиси жасалма. Жасалма болсо бул адамдардын колунан жасалып чыккан кыймылдаткычтар. Албетте, ушул жанатан берки айтып аткан болбой турган түбөлүк кыймылдаткычтар мына ушул жасалма түбөлүк кыймылдаткычтар жөнүндө айтылып атат балдар. Эми кээ бир түбөлүк кыймылдаткычтарга көз салып көрөлү. Демек, кээ бир түбөлүк кыймылдаткычтардын моделдерине көңүл буралы. Демек, түбөлүк кыймылдаткычтарды жасоо негизи 13-кылымдарда башталып, 16-17-кылымдарда аябай күчөгөн. Башкача айтканда, ошол кылымдарга азыркы кезде биз көрүп жүргөн түбөлүк кыймылдаткычтардын моделдеринин баарысы туура келет да. Мисалга бир 3-4 моделин карап көрөлү. Мисалы, тиштүү дөңгөлөк кыймылдаткычы. Мунун иштөө принциби негизи рычаг законуна негизделген. Бирок чындыгында бул кыймылдаткычтагы иштебейт. Анткени эки жактагы күчтүү моменттери бирдей болуп калгандыктан ал баары бир токтоп калат, бир аз иштеп эле. Экинчиси Архимед законуна негизделген. Мына жармысы суу толтурулган резервуарда камтылган бул түзүлүштүн, ал эми жармысы ачык жакта турат. Андан кийин Индиялык суу дөңгөлөк кыймылдаткычы, ошондой эле дөңгөлөк кыймылдаткычы Леонардо да Винчинин эмгектеринде бул кыймылдаткычтын чийимелери табылган экен балдар. Жана азыркы кезде ушул түбөлүк кыймылдаткыч деген атка татыктуу болот турган бул магниттик түбөлүк кыймылдаткычтар жөнүндө дагы айта кетсек болот. Албетте, магниттик кыймылдаткыч түбөлүк кыймылдаткыч деп айтууга болбойт, бирок башка түбөлүк кыймылдаткычка салыштырмалуу бул магниттик кыймылдаткычтарды албетте реалдуу десек болот. Анткени заттын магниттик касиеттери узак убакытка чейин азайбайт. Албетте,
көп убакыттан кийин анын магниттик касиети азаюуга дуушар болот, бирок узак убакытка чейин магниттик касиети заттын азайбайт. Демек ошол магниттик талаанын, электромагниттик талаанын эсебинен жумуш аткара турган кыймылдаткычты иштеп чыгуу албетте көптөгөн окумуштуулардын колунан келет жана көптөгөн магниттик кыймылдаткычтар иштелип чыккан ушул кезде. Ошондой магниттик кыймылдаткычтардын мына буларды ушул түбөлүк кыймылдаткычтардын жакындатылган модели десек болот экен балдар. Азыр болсо албетте түбөлүк кыймылдаткычтардын болбойт дегенибиз менен баары бир бул түбөлүк кыймылдаткычтардын болушуна ишенген көптөгөн ойлоп табуучулар көп. Мына ушул ойлоп табуучулардын интернеттеги берген кээ бир кыймылдаткычтардын моделдерине көңүл бөлөлү азыр төмөнкү видео тасмадан. Андан кийин андан ары сабагыбызды улантабыз. Бул авторлордун айтуусу боюнча мындагы түбөлүк кыймылдаштардын модельдеринин баарысы иштейт деп атат. Бирок эгерде түбөлүк кыймылдаштар чыккан болсо, биз аны билмекпиз. Биз эле эмес, бүт дүйнө жүзү билип, анда сенсациялык жаңылык болмок, балдар. Бирок тилекке каршы азыркы кезде ушу толук иштеген түбөлүк кыймылдаткыч эч ким тарабынан сунушталып элек. Мындай кыймылдаткыч чыккан болсо, анда жер жүзүндө адам затында энергетикалык көйгөй деген маселе жоголот эле. Анткени азыркы кездеги энергетикалык кризис, азыркы кездеги жылуулук кыймылдаткычтарынан чыккан зыян заттар биздин экологияны ушунчалык бузулууга алып келди. Мына азыр карап көрсөңөр, автомобилдер, канча миллиондогон автомобилдер бар. Ошол миллиондогон автомобилдердин ичинен күйүүчү кыймылдаткычтарынан бөлүнүп чыккан газдар адамдардын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн организмдери үчүн абдан чоң зыяндарды алып келип атат. Ошондой эле азыркы кезде колдонулуп аткан энергия булактары, улардын баарысы оорду толукталбаган энергиянын булактары деп аталат. Башкача айтканда, алардын оорду убакыттын өтүшү менен толукталбайт. Алар түгөнгөндөн кийин кандай энергияны колдонобуз? Мына ушунда маселенин баары жатат. Азыр болсо ушул башкача айтканда жылуулук кыймылдаткычтарынын биздин
экологияга тийгизген таасири боюнча кичине дагы видео тасма бар эле, ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Силер көргөндөй, азыркы кезде биздин экология, жаратылыш абдан кыйын абалда турат. Эгерде ар бирибиз кол сунуп, өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн жаратылышты сактап калбасак, анда анын арты абдан жаман жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн, балдар. Азыркы кезде дүйнө жүзүндө ушул жаратылышты коргоо максатында, калыбына келүүчү энергия булактарын иштетүү максатында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Көбүнчө Европа мамлекеттеринде азыр ушул калыбына келүүчү энергиянын булактарын колдонуу кеңири жүрүүдө. Буларга кайсылар кирет? Мисалы, күндүн энергиясын пайдалануу, суунун энергиясын пайдалануу, шамалдын энергиясын пайдалануу жана башка. Булардын баарысы калыбына келүүчү энергиянын булактары болот дагы, экологияга эч кандай зыяндуу затты бөлүп чыгарбайт. Ошондой эле транспорт жагында дагы мындай иштер аткарылып атат. Мисалы, электромобилдер, гелиомобилдер, башкача айтканда электр кыймылдаткычтар менен жүрүүчү автомобилдер, булар дагы экологияга эч кандай зыян тийгизбейт. Гелиомобил, күн энергиясы менен жүрүүчү автомобилдер, булар дагы абдан экологиялык таза транспорттор болуп саналат экен. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо максатында 1-2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бурам. Сырткы чөйрөдөн жылуулук алып, түбөлүк жумуш аткаруучу кыймылдаткычтардын болбошуна термодинамиканын кайсы закону жооп берет? Биринчи закону же экинчи закону? Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп экинчи закону, муздактан энергия жылуу нерсеге берилбейт деген закону бар. Же болбосо башталышы. Кийинки суроо. Жер түбүндөгү жылуулуктан энергия алуу ыкмасы энергиянын кайсы булагына кирет? Биринчи, калыбына келбөөчү энергиянын булагы, экинчи, калыбына келүүчү энергиянын булагы. Албетте бул жерде туура жооп калыбына келүүчү
Жылуулук, башкача айтканда, жер түбүндөгү жылуулуктан алган энергиянын булагы албетте калыбына келүүчү энергиянын булагына. Бул жерде эч кандай экологияга зыяны тийбеген энергиянын булагы болуп саналат экен бул. Анда эмесе ушуну менен сабагыбызды аяктайлы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен балдар түбөлүк кыймылдатыштар деген эмне деген түшүнүктү карадык. Түбөлүк кыймылдатыштардын болбошу термодинамиканын закондорунун түшүндүрүлүшүн көрдүк. Жана жылуулук кыймылдатыштары жана экология жөнүндө дагы сөз кылдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.